Бейиш нуру. Madina şаарынын эшигин исламиятка ачкан Мусаб бин Умайр. Бүгүнкү каарманыбыз Мадинанын эшигин исламиятка ачып, миңдеген адамдардын жок а түгүл себеп болуу кылганга бара-бара эрежеси боюнча миллиондогон адамдын ыйманга келүүсүнө себеп болгон. Ал ошондо: Аллахым, ыхласымды арттыр, мени ыхластуу болууда тереңдештир деп дуа кылган экен. Анткени чын ыхластан чыккан сөз гана таасирин берери бышык. Мен да бүгүн ошол дуа менен: Аллахым, сөздөрүмдү жүрөктөн чыгарда жүрөккө жеткир. Ыхластуулугумду арттыр жана таасирин берсин деп баштагым келип турат. Иншалла. Ушул өрнөктүү жашоону сүйлөшкөндөн кийин Аллах ыраазычылыгы жолунда үйүбүздөн чыга албай чайналгандардан болбойбуз. Жылуу төшөгүбүздөн тура албай комфорт аймагыбызды кыя албай эзилгендерден болбойбуз. Анткени Мусаб бин Умайр дүйнөнүн бүткүл шаан шөкөтүнөн кечип, бир ислам баатырын жаратуунун үлгүсүн бизге көрсөтүп берген. Меккеде Мусабтан да келишимдүү, саркеч жана жарашыктуу кийинген эч ким жок болчу ошондо. Чачтары тармал-тармал, ирети менен таралган нагыз жигиттин гүлү болчу Мусаб. Бул биздин оюбуз эмес, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ага берген баасы. Периштелер суктанган жигит болуу, алгачкы мухажир болуу, алгачкы мугалим болуу, бул Мусаб бин Умайр болуу. Кызык, деги Мусаб бин Умайр болуу кандай болуусу мүмкүн? Чындап эле Мусаб бин Умайр аябай келишимдүү, нурдуу жигит болгон. Өзүн ушунчалык таза жана тыкан алып жүргөндүгүнөн жада калса чачынын да туура эмес таралып калгандыгын көрүшчү эмес. Анын канчалык сулуу болгондугун сиздерге бир сөз менен айтсам жетиштүү болот. Азирети Мусаб сүйкүмдүүлөрдүн эң сүйкүмдүүсү аталган Аллах элчисине аябай окшоп кетет болчу. Өлүмү да мына ошондон улам болгон. Мусаб Меккенин эң бардар урууларынан бири саналган Абдуддар уруусунан болгон. Бул уруунун түбү 4-чү муунга барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уруусу менен биригет. Балким Азирети Мусабка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сулуулугу ошол жактан жуккандыр, ким билсин. Бир туугандарынын ичинен эң келишимдүүсү Мусаб болгондугунан улам, ата-энеси аны дагы да сулуулаштыруу үчүн эч кандай чыгымдан аянышчу эмес. Кийген кийиминен тартып бут кийимине чейин жада калса колдонгон атыры да Меккеде табылгыс эле. Мусаб колдонгон атырларын, кийген кийимдеринин баарын атайын буйртма менен чет жактан алдырчу. Ал колдонгон атырды Меккеде колдонгон экинчи киши табылчу эмес. Ошол себептен адамдар аны жытынан эле таанып билишчү. Буларды баса белгилеп айтуудан максатыбыз Азирети Мусабтын эмнелерден кечип исламиятка келгендигин сиздерге билдиргибиз, түшүндүргүбүз келди. Ары ак сөөк, ары бай, анан калса келишимдүү, жигиттин гүлү. Көчөдөн өтүп бара жатканда жаш кыздар жүз аарчуларын булгалай анын көңүлүн бурдурууга ашыгышчу экен. Бирок ошондой баткактын ичинде да Азирети Мусаб Мариямча, Юсуфча зынаадан алыс жашаган. Аллахтын аяты бар: тазаларга тазалар деген. Мына ошондон болсо керек, күн келип Аллах аны тазалардын эң тазасы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жолун кесилиштирип, ага дос кылды. Кандай суктанаарлык жашоонун ээси болгон. Кийимдери жакут, алмаздар менен кооздолуп, көз уялткан жашоосу бар эле. Меккенин сыртында байлардын балдары менен биргеликте аттарын төөлөрүн жарыштыруу адаты болгон. Азыркы миллиардерлердин балдарынын Феррарилерин жарыштырганы сыяктуу. Же болбосо чөлдүн ичинде жол тандабастар менен сафарилерди уюштургандай. Күндөрдүн биринде ошол жалтыр-жултур жашоосунун ичинде көңүл ачып жүрүшкөндө досторунун арасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу тема ачылып, жамандаша сөз кыла башташты. Эмне дейт? Путтардан кудай болбойт имиш. Алсыз путтарга сыйынылбайт имиш. Аллах бир имиш деген өңдүү бир канча сандырак сөздөрдү сүйлөштү. Жора жолдошторунун кебин эрксизден угуп олтурган Мусаб терең ойлорго жетеленди. Достору пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрүн талкуулап, ага кара көз сүйкөп жатышкан. Мусаб болсо өз ичинде ошол сөздөрдүн ичинен акыйкатын сууруп чыгып, маанисин чагып, досторунун караңгы пикирине жетеленген жок. Анткени ошол шаан шөкөттүү жашоонун ичинде да кандайдыр бир кемтикти, жетишпегендикти, сыгылууну сезип жүргөн. Бул ойлор анын утурумдук жыргалчылыктарынан сыйрып, акыйкат издөөгө багыттады. Мындан кийин ал түнкү оюндарга барбай турган болду. Же өзү жалгыз бөлмөсүнө камалат, же жалгыз өзү көчөлөрдү айланууну туура көрөт. Бир күнү таң азандан Меккенин көчөлөрүн айланчыктап жүргөндө жаңыда мусулман болгон
Хаббаб бин Арат аны алыстан көрө калып, Аллахка жалбара баштады. Темирин кызытып жаткан Хаббабдын жүрөгү да өрттөнүп жаткан. Ал: "Кана эми Мусаб менен сүйлөшүп калганымда, балким анын хидаятка келүүсүнө себеп болот элем", деди ичинен. Ушундай ойлордун ичинде өрттөнүп жүрөгү жоошкундай дуа менен жалбарып жатып, байкабастан темирдин кызуу тарабын кармап алат. Мусаб бул абалга абдан таңыркай карап, "Колуң күйбөй элеби?" дегенде, Азирети Хаббаб колу менен чоктой кызыган темирди кармап тургандыгын байкады. Ошондо Хаббаб бин Арат ушундай бир сөз айтат. Ошол сөздө Мусабдын да жүрөгү нурга толуп түшөт. "Жүрөгүмдү өрттөгөн жалын ушунчалык чоң дейсиң. Ичимдеги оттун куйкалап жаткандыгынын жанында колумдун күйгөнү сезилбей калды", дегенде Мусаб ансайын кызга түшөт. "Сени ушунчалык күйгүзгөн не болгон от?" Хаббаб издеген мүмкүнчүлүгүн тапканына куштарлана, абалын төкпөй чачпай баяндай баштайт. Ааламдын жалгыз жаратуучусу болгон Аллахтан сөз ачат. Аллах элчисинен сөз ачат. Чыныгы сүйүүнү деңизинен ооз ачат. Ыйман нуру менен Мусабдын дүйнөсүн жарытып, акыреттин түбөлүктүүлүктөн ооз ачат. Мусабда хидаят булагынан жүрөгүн кандыра ичет. Дароо Дарул Аркамга чуркап жөнөйт Мусаб. Ал үйдө Расулуллах менен таанышат жана чыныгы сүйүүгө кабылат. Сүйүү десе биздин тилде бир гана кыз жигиттин ортосундагы махабатты түшүнөбүз. Болбосо сүйүүнүн бир канча түрлөрү бар. Аллахты сүйүү башка, пайгамбарды сүйүү башка, баласын сүйүү, мекенин сүйүү башка, жубайын сүйүү таптакыр башка. Ар биринин ар башка сезим менен сүйөрүбүздү айтат Фатима разияллаху анха энебиз. Аялды напсыбыз менен, балдарыбызды мээримибиз менен, пайгамбарыбызды жүрөгүбүз менен, Аллахты акыл рухубуз менен сүйөбүз деп. Мусаб бин Умайр да жүрөгүнүн, акылынын, рухунун сүйүүсүн тапкан эле. Мындай сүйүү ар кимге эле насип боло бербейт. Бул сүйүүнү Мусаб боло албагандар да түшүнө албайт. Ушул жерде Мусабты исламиятка жетелеген Хаббаб бин Арат бир сабак берди жалпыбызга. Азирети Хаббабтай акыйкатты Мусабтарга жеткире билүү үчүн кээде чокту кармоону талап кылат. Ансыз деле ошондойго. Акыр заманда динди кармануу колуңда кызыган чокту кармаган сыяктуу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берген эмес беле. Биз да бүгүн оорлугуна карабай динибизди кармансак, ким билет, кимдер гана динге кирбейт эле. Туура, кээде сени паска урушат, кээде көңүлүңдү орутушат, кээде материалдык жетишсиздиктерди тартасың. Арамдан сактанамын деп кыйналасың. Анткени бул жаксага бейиш эмес, бул жак дүйнө. Эсиңде болсун. Бейиш арзан эмес, тозок дагы бекер эмес, деген устат. Ушундайча кыйынчылыктын артында жыргалчылыктар бар. Болгондо да чексиз жыргалчылык. Болгону башта бул жыргалчылыктын азабын тартуу абзел. Мусаб да Аркамдын үйүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бутунун жанында отуруп, "Мага исламиятты үйрөт" дегенден баштап азаптын ичине түшкөн эле. Кыйноонун так ортосуна алынган. Апасынын көрөөр көзү бар үмүтү болгондугуна карабай, мусулман болгондон кийин кишенделип камчынында азаптында миң түрлөрүн тарткан. Акыйкат ойлордон алыс болгон апасы баласын таптакыр түшүнө алган жок. Башында уккан кулагына ишенген да эмес. Менин балам кандайча? Кантип менин балам каяктагы кедей кембагал кишилер менен бир катарда жүрүп калат? Кандайча кулдар менен бирге отурат? Деп нес боло түштү апасы. Баласын мурунку абалына кайтаруу үчүн апасы эмнени гана кылган жок. Акчасынын күчүнө таянып, баарысын жасап көрдү. Азирети Али разияллаху анху риваят кылат. Күндөрдүн биринде Меккенин көчөлөрүнөн узактан Мусабтын келе жатканын көрдүк. Бирок ал биз тааныган Мусабка окшошпой турду. Чачы иретсиз, кийими тытылган абалда эле. Баскан жолдорундагы баардык терезелерди ачтырган, кыздарды шыкылактатып караттырган мурунку Мусаб эмес эле ал. Ошол окуяны Аллах элчиси да көрөт. Мусаб жетип келгенге чейин Расулуллах ыйлай баштайт. Ушул жаш жигитти көрүп жатасыңарбы? Бул жигит ата-энесинин сүйүктүү уулу болчу. Ал Меккеде кезип жүргөндө баары анын жеп ичкенине, кийгенине, себинген атыр-жыттарына суктанышчу. Эми минтип Аллах анын элчисине болгон сүйүү анын жүрөгүндө баарысын сүрүп чыгарды. Ошол жигит бүгүн ошол сүйүүнүн конун төлөп жатат деп айтат. Күндөп түндөп созулган кыйноолордо Мусаб бир гана ахад, жалгыздык, Аллах жалгыз деген сөздөн башка эч бир сөз айткан жок. Ооба, Аллах жалгыз. Ааламдын эң чоң акыйкаты мына ушул. Жашай турчу болсоң ушул үчүн жаша. Өлө турчу болсоң ушул үчүн өл. Кыйноолордун пайда бербестигин, Мусабтын дининен кайтпастыгын түшүнүп жетишкенде гана айла жок коюп жиберишти. Же байлыкты, же Мухаммедти танда деп сунуштаган эле апасы. Эч ойлонбостон Мухаммад деди Мусаб. Өмүрү боюнча ушул сөздү айтып, ар мүмкүнчүлүктө ушул акыйкатты айтууга тырышчу. Энеден, бир туугандан,
байлыктан кечти. Кези келгенде туулуп өскөн жеринен да ажырады. Кысымдар көбөйгөндө Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны 14 киши менен бирге Хабашистанга жөнөттү. 3 ай өтүп, туура эмес кабардын айынан кайра келишти. Азирети Мусабтардын Хабашистандан кайтканын уккан апасы чоң баласын Мусабтан кабар алып келүү үчүн жөнөттү. Оюнда кыйынчылыктар Мусабты эсине келтирип өкүндүргөндүр, өзгөрткөндүр деген үмүт болгон. Ошондо агасы Мусаб жөнүндө апасына «Мусаб ошол бойдон, эч өзгөрбөптүр» деп келди. Мынакей истикамат, мына акыйкат жолунан тайбастык, мына өзгөрбөстүк, мына даана эркектик. Бүгүн бир аялдын наазы менен тонун тескери кийгендер, баласынын ыйыншылтоолоп мечит медреседен качкандар жок бекен, бар. Мына ошолорго Куран аяттары айтат. Силер балдарыңар жана мал дүниеңөр ал азгырык сыноо эле. Аллахтын алдында улуу сыйлыктар бар. Алыңардын жетишинче Аллахтан корккула, кулак салгыла, моюн сунгула жана кайрымдуулук кылгыла. Ким өз жанын сараңдыктан куткарса, алардын ийгиликке жеткени. Ооба, Аллахтын ыраазычылыгы жан күйөрлүктү, жигердүүлүктү талап кылат. Динге кызмат кылуу үчүн бутка турууну, дүйнөнү тургузуп алууну күтпөңүз. Бүгүн кичинекей нерсесин Аллах жолунда бере албаган кийин чоң нерсесин кантип берсин. Аллахтын бизге берген убактысын, байлыгын, ден соолугун Аллах жолунда бөлүшүүнү билбей жатсак, анда бизден Мусабтар чыкпайт. Аллахтын бергенин кайра Аллахтын жолуна сарптоо жаатында Азирети Мусаб бизге чоң үлгүлөрдү көрсөтөт. Ал дин үчүн, Аллах ыраазычылык үчүн жолунда кайсы бир комфорт аймакка камалып алган жок. Аллахтын атын ааламга жайуу үчүн өмүрүндө 4 хижратты сыйдырган көч баатыры. 2 жолу Хабашистанга, 2 жолу Мадинага көчкөн. Туура эмес кабардан улам Меккеге келишкенден 1 жыл өтүп, кайрадан Хабашистанга хижрат жолу ачылды. Бул азапка да кадам шилтей жалтанбастан жолго чыкты. Бир канча убакыттан кийин кайра кайтып келип, чыныгы хижрат үчүн Ясрибти Мадинага өзгөртүүгө жалгыз өзү аттанып кетмек. Аллах элчиси Таифти исламга журт кылуу дуасы менен барганда, ал жакта куттуу пайгамбарыбызды таш бараңга алышты. Туура шагы сынып кайтты, бирок токтоп калуу болгон жок. Бул жолкусунда Меккеге ажылык жана соода максаты менен келген урууларды бир-бирден кадырып Аллахтын динин айтып жүрдү. Расулуллах чарчоо эмне экендигин билген эмес. Ал ар бир чатырга кирип, динге чакырык таштап, үгүттөө иштерин улантып жүргөн. Тозоктук абасы Абу-Лахаб аркасынан ташыргытып, бут тосуудан токтоп калбады. Бирок Аллах элчисин да токтото албады. Эч кимдин көңүлүн сындырбастан, абасына да бир нерсе дебестен бир гана үммөтүм, мүдөм, максатым деп жатты. Абасы ар барган жеринде сөзүн бөлүп, бул жээним айнып калган, бул деген келесоо жалган айтат деп астагфирулла акарат кылат эле. Тилиң өчкүр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйдүрүп ээрчиген эч ким болбой жатты. Бир түндө 16 чатырга барды. Бирок бир натыйжага жете алган жок. Акыр аягында Акаба деп аталган жерде Асад бин Зурара атындагы Мадиналык жаш жигит менен 5 досу динди кабыл кылышты. Мусулман болушту. Мына ошентип үмүттөр өчкөнү калган учурда Акабада исламдын нуру кайрадан жаркырай түштү. Асад Мадинадагы үйүн Акрамдын үйү сыяктуу ислам уясы кылды. Анан 1 жылдан кийин 12 киши менен Акабага бият кылууга, ант ичүүгө келишти. Кайтаарда Расулуллахтан бир мугалим сурашты. Я Расулаллах, бизге Куран үйрөтүп, имам боло турган бирөөнү берсеңиз дешкенде, Аллах элчиси бул куттуу кызматка эч ойлонбостон Мусабты милдеттендирди. Адамдарды танууда жана аларды баалоодо Расулуллахтан өтөөрү жоктугу бышык. Кимге кандай мамиле кылышты, кимге кандай милдет беришти аябай жакшы билген. Бир гана Мусаб сыяктуу бир жигит гана Ясриб сыяктуу караңгы жерде Мадина кылып нурданта алмак. Жумшак тили, ыхластуу ниети менен элдин тилин таап, жүрөктөрүнө хидаят уругун чача алмак. Мусаб бин Умайр да эч ойлонбостон чын ыхлас менен жолго аттанды. Азирети Асад Мусаб бин Умайрга Мадинанын ошондогу аты менен Ясриптин 2 раиси, башка айтканда жетекчиси бар. Саад бин Муаз жана Усайр бин Худайр. Бул экөө исламга киришчү болсо, бүткүл Мадина исламга кирет деди. Мусаб исламиятты жеткирүү ишин баштады. Толкунсумал жайылып жатты ислам. Мындан кыжалат ойго кабылган Саад бин Муаз Азирети Мусабты өлтүрүү үчүн кылычын көтөрүп келди. Кылычын Азирети Мусабтын кекиртегине таягып, "Тез жогол, болбосо сени өлтүрөмүн. Меккени башаламан кылганыңардай бул жакты дагы башаламан кылайын деп атасыңарбы?" деп айтты. Мусаб:
bir жолу dedi. Bir жолу meni ук. Балким сенин пайдаңа жарай турчу bir сөз айтамын. Эгер жакпаса, анда мени өлтүр. Ошол бир жолку мүмкүнчүлүктө Мусаб саатка эмнелерди айтып бергендигин билбейбиз. Бирок Азирети Мусаб ошол бир жолку мүмкүнчүлүктө бүткүл Мадина шаарын ислам боёгуна боёду. Самандашым, сиз да ушундай өлбөс ишенимге ээ болсоңуз, сизди өлтүргөнү келгендер да исламият менен тирилерин эч шек күмөнсүз кабылдаңыз. Мусаб бин Умайр Саад бин Муазды көргөндө ансыз деле дуасын кылган эле. Аллахым, ыхласымды арттыр, мени бул жаатта тереңдештир. Мадинадагы ушул эки кишиге исламды жеткизүүмдү насип кыл деген болчу. Анткени ыхлас болбосо сөздүн таасири болбойт. Ошол учурда Азирети Мусабдын билген аяттары азыркы көпчүлүк имамдар билген аяттардан да аз эле. Бирок адам Аллах десе, бирок чын ыхластан айтса, көптү билүүсүнө деле керек калбастыр. Мына Мусаб разияллаху анхунун ыхласы менен кыска мөөнөттө Мадина ислам чордонуна айланып жатты. Ал кеткенден бир жыл өтүп жаңы мусулман болгон 75 киши менен Акабага келишкен эле. Азирети Мусаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "Я Расулалла, Мадинада ислам жеткизилбеген бир да үй калган жок" деди. Бул дегени Мадина исламият үчүн даяр дегени болчу. Ооба, Мадина шаары ааламдардын сыймыктуу пайгамбарын түбөлүккө коноктоо үчүн дап-даяр турган. Мусаб бин Умайр бул жалдануунун эң маанилүү каарманы катары тарыхта калды. Азирети Али мага бир тамга үйрөткөндүн 40 жыл кулу боломун деген экен. А бизчи, бизди ыйманга жетелеген кишилерге эмне кыла алабыз? Бул аймактарга дин алып келген адамдарга эмне кыла алабыз? Исламият уругу Меккеге эгилгени менен бүт дүйнөгө Мадинадан жайылды. Мадинанын исламият ташуусуна, башкача айтканда динибиздин ушул күнгө чейин жетип келүүсүнө Мусаб бин Умайр сыяктуу сахабалар себеп болушкан. Алардын ыхластуу ниеттери бүт адамдарды бир туугандаштырууга далбастаган аруу тилектерди, жалбарган дуалары бул жолдо төккөн кандары. Санап отурсаң, булардын баары исламдын жайылуусуна себеп болуп берген. Бир туугандаштыруу демекчи Азирети Мусабдын Бадыр согушунан кийинки көрсөткөн абалды алкоого татырлык. Бадырда мушриктердин 70-и өлтүрүлсө, 70-и туткунга түшкөн эле. Ошол туткундардын арасында Мусаб бин Умайрдын бир тууган агасы Абдул Азиз да бар болчу. Мудлич ибн Надха атындагы мадиналык сахаба Абул Азизди байлап жатканда Мусаб бин Умайр Азирети Мудличке: "Эй бир тууганым, сен бул туткунду бышык байла. Анын аябай бай апасы бар. Андан кунду жакшы эле өндүрүп алсаң болот" деди. Мусабдын бул сөзүнө ызалана түшкөндөй Абдул Азиз: "Каяктагы бейтааныш мадиналыкты бир туугандаштырып, өз бир тууганыңды чанып салдыңбы?" дегенде Азирети Мусаб: "Бизди бир тууган кылган бир атадан бир энеден туулгандык эмес. Бизди бир туугандаштырган бул Аллахка ыйман келтирүү" деп айткан. Туура. Бадый заман айткандай, бизди бир тууганыбыз менен бир тууган кылган ата-энебиздин бир болуусу болсо, мусулмандар менен бир туугандаштырган жип жаратканыбыздын, сыйынуучубуздун, кыбылабыздын, пайгамбарыбыздын бир болуусу. Бедүй заман Сайдын Үрсү бул тизмени миңдеп, жүздөп санайт. Бирок биз убактыбыздын тардыгына баарысын санап чыга албадык. Күндөр бири-бирин кубалап, мусулмандар канчалаган тоскоолдуктарды ашып жатышты. Бадыр жеңиши аяктап, эми мусулмандарды өткөөл бир учур күтүп турган. Ошол учур Ухуд учуру эле. Жүрөктөрдү какшата турчу күн. Кылымдар бою сүйүктүү пайгамбарынын көз жаштарына орток боло турган миллиондогон мусулмандын жүрөгүн сыздаткан дал ошол Ухуд. Ооба, окуябыз кусалык, пайгамбарынын окуясы кусалыктын окуясы. Ухуд согушун мусулманмын деген ар бир киши аздыр көптүр билет. Ошол күнү мусулмандардан 950 адам каршы тарапта 3000ден ашуун мушрик менен беттешүүнүн алдында турган болчу. Согуш алдында 300 мунафык мусулман ордосун таштап, согуштук маанайга терс таасир берди. Бүгүн деле иштин алдында же кызматтын башында таштап кетүү ушуга окшош. Артта калган адамдардын ишке болгон шыгын канчалык сындыраарын сиз сезе билсеңиз керек. А бирок мусулмандар ага да болбой, Бадырдагы сыяктуу жүрөктөрүн шейит кетүү үчүн мөөрөлөштү. Мусаб бин Умайр өзүнүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга абдан окшошуп кетерин билчү. Анын ордуна курман болууну ойлоп койду өз ичинен. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын соотуна коёндой оп-окшош соот кийди. Соотун кийген кезде баары аны Расулуллахка окшотуп жатып калышты. Ансыз деле Мусабды каалаганы да ушул болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чачынын кылына зыян келгенден көрө денелерин тилим, бөлүк болуп тилингендиги
артыгыраак деди. Ушунчалык сүйүшөт эле сахабалар Аллах элчисин. Мусаб бул жүрүштө колуна туу кармап, асабачы милдетин алды. Ага да ушул жарашмак. Калкан болгон болчу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында. Мусулмандар дал ошол Бадыр күнүндөгүдөй мушриктерди тырым-тыракай кылып кылычтап жаткан. Бирок бир учурда бир кайдыгерлик орун алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ордуңарды такыр таштап кете көрбөгүлө. Козгундардын эттерибизди чокулап жаткандыгын көрсүңөр дагы ордуңардан эч жака жылбагыла деген жаачылары согуш бүттү деп ойлошуп, олжолордон артта калбайын деген ойдо ылдый чуркашты. Ушуну эле күтүп турган Халид бин Валид сарбаздары менен дөңсөөнүн артынан мусулмандарды курчоого алды. Заматта абал өзгөрдү. Салгылашуунун экинчи бөлүгү башталды. Мусулмандар оор жоготууларга учурай баштады. Согуш катаалдашкан сайын Расулуллахты коргоп турган тирүү калканда урай баштаган эле. Сахабалардын катары бара-бара суюлуп, согуштун жыйынтыгында маалым боло түштү. Ошол күнү жалпы 75 шейит бердик. Сахабалар көксөгөн шейиттик суусунан жутуша көккө көтөрүлүп жатышты. Бир мушрик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүгө катуу бел байлап, артынан сая түшкөн болчу. Бир аз калса максатына жетмек балким. Капыстан бир жигит чыкты алдынан. Ал Мусаб бин Умайр эле. Ал өз жанын Хабибуллахты коргоо үчүн садага чапмак. Мушриктерди багытынан адаштырып, алардын ойлорун өзүнө бурууну ойлогон. Мусабты тегерете курчаган мушриктердин арасынан Ибн Каумия аттуу бирөөсү Мусаб бин Умайрды туу көтөргөн колун чаап салды. Азирети Мусаб ошол оорусу менен Ал-Имран сүрөсүнүн 144 аяттарын окуй баштады. Мухаммад болгону бир расул. Бул кайырдуу Мусабтын өлүм менен алышып жатканда айланасындагыларды хидаятка чакырып жаткан эле. Бирок мушрик токтоп калган жок. Атасынын кеги бар немедей кылыч тоого аракет кылып жатты. Мусаб болсо бир тараптан тууну жыгытпоо дарты менен, бир тараптан сүйүктүү пайгамбарын коргоонун аракетинде болчу. Ага бир нерсе болсо эмне болот деп ичинен. Анан арышты титиреткен бул дартты жүрөгүн шуу дедирте муздатып өттү. Мусаб тууну жыкпастан экинчи колуна ала койду. Ошондо мушрик дагы бир соккурду. Мусабтын экинчи колу да андан мурун бейишке ушту. Бирок Мусаб өзүндө желекти да таштаган жок. Тууну жыгытпоо үчүн бар күчү менен эптеп көкүрөгүнө таяды. Мушрик пайгамбарларын өлтүрөм деген ниетте акыркы соккусу менен дагы бир катуу чапты. Мушрик ошондо пайгамбарды өлтүргөндүгүн болжолдогон. Кайда? Ал сенин кыла турган ишиң эмес. Бирок ошол мушрик үнүнүн болушунча пайгамбарларын өлтүрдүм, Мухаммадты өлтүрдүм деп бакыра баштады. Бул сөз сахабалардын жүрөктөрүнө бир чок төшүрдү. Бир убакта ач кыйкырык каптады айлананы. Бул кыйкырык ушундай ачуу болгондуктан мушриктердин жүрөгүнө да коркуу салган эле. Суук кабар алсырап турган мусулмандарды ойготуп жиберди. Заматта чабуулга киришти. Сааттар бою созулган күрөштөн кийин мушриктер чилдей тарашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Мусаб өлөр алдында жерде жатканда жүзүн болушунча топуракка жашыргандыгын кабарлайт. Мусабтын мындан максаты таанылып калбоо дарты болгон. Ал мушрик пайгамбарды өлтүргөнүн ойлоп Расулуллахты издебесин деген. Согуштан кийин Расулуллах абасы Хамза жана Мусабка ушундай бир көз жаш төгөт, ушундай көңүлү чөгөт айтып болбойт. Бирок тагдырдын жазмышы ушундай болсо кылаарга чара жок. Ошол күнү Ахсап сүрөсүнөн ушул аят түштү. Момундардан ушундай бир жигиттер бар. Алар Аллахка берген сөздөрүндө туруп беришти. Арасынан айрымдары берген сөзүн аткарып шейит кетишти. Бир бөлүгү да шейит кетүүнү күтүшүүдө. Берген сөздөрүнөн таптакыр тайышкан жок. Алла бизди чындап сөз бергендерден жана сөзүндө тургандардан кылсын. Устат Бадиузаман айткандай, баарысы билип койсун. Эки колумда эки жашоомду кармап турам. Эки душман үчүн эки согуш майданында эки согуш менен алекмин. Жалгыз жашоосу болгондор алдыман чыксын. Бул жерде эки жашоо сөзү менен эмне айткысы келгендигин түшүндүңүз окшойт. Дүйнөгө бир келем бир жолу жашайбыз дегендер чыкпагыла. Ошол жашооңорду да жоготуп алышыңар мүмкүн. Биз жоготуп алсак эмне экен? Экинчи башкача айтканда түбөлүктүүсү бар го акыры. Азирети Мусаб да ошол Ухуд майданында о дүйнөгө түбөлүктүү жашоого аттанып кетти. Азапты шербеттей кылып ичүүдөн качпаган бул жигит дүйнөнүн бар рахатын жана жыргалчылыгын акыйкат дин үчүн четке сүрүп, ач калууга, кыйынчылыкка, бөлүнө шейит кетүүгө көкүрөгүн ачкан болчу. Шейит болгондо кийими жыртылып, тытылып кеткендигин айтышат. Жаны менен кошо колундагы баарын динге арнап салды Мусаб бин Умайр. Аны
Акыркы сапарга узатып жатканда кепин да таба албай коюшту. Эптеп тапкан кураштырган бөздөрү жетпей калган экен. Башына тартса буту ачылып, бутуна тартса башы ачылып, айтор дүйнөнүн кемтик абалы. Бүт бардык нерсеси түгөл болгон бирөөнүн акыйкат үчүн баарынан кечип, эч бир нерсенин артынан куубастан, эми чындап баарына жетишкен адам окуясы Мусабтын окуясы. Билбедим, биздин жашообузду кино кылып тартса, же чыгарма кылып жазса, аты эмне болмок болду экен. Өмүрүн кара курсакка арнаган кишиби, же Европага кете албай, же Америкага жете албай өтүп кеткен кайран өмүрбү? Бүгүн дүйнөдөн баш тарта албаган, жан-күйөрлүк көрсөтө албаган, комфорттун артынан чуркаган биздерге Азирети Мусабтын өмүр таржымалы өкүрө бакырган өрнөк катары алдыбызда турат. Кабырдын аркасы үчүн аракеттенгиле. Бул дүйнө өтөр кетер, чирип жок болот. Алдына көрбөгүлө деп сабак берип жатат Кудум. Абдурахман бин Ауф бир күнү Мусабты эстеп, өкүрө ыйлап ийет. Бухарийде кездешет бул окуя. Күндөрдүн биринде Азирети Абдурахман ооз ачуу үчүн дасторконго отурган болчу. Ифтарлыкка деп дүйүм тамакка толгон көркөмдүү бир дасторкон даярдалган. Дасторконго карап алып, энтиге ыйлай баштады Азирети Абдурахман бин Ауф. Жубайы, неге ыйлап жатасың? Бир нерсени туура эмес кылдыңбы? Дейт таңгала. Жок, Мусаб бин Умайрды эстеп кеттим. Ал исламиятка бизден кийин келди. Аллах жолунда ар кандай курманчылыкты жасады, ар кандай азапты тартты. Колунда эч нерсеси жоктугуна карабай бүт баарын берди. Бүт нерсесин берип, эч нерсеси калбаганда азыр түбөлүктүү ааламда бүт нерсени эми чындап тапты. Ал мусулман болгон кезинде кийиминде асыл таштар, алмаздар бар болчу. Бирок арадан жылдар өтүп Ухудта шейит болгондо болсо аны көмөөргө бир кепини да жок эле. Кепин таба албадык. Башын жапсак буту ачылат, бутун жапсак башы ачылат. Ал дүйнөнү колу менен нары түрттү. Ислам үчүн колунан келген бардык жигердүүлүктү жасады. Жасагандарынын биринде ооз урунуп көрбөстөн жалаң гана жапасын тарта көчүп кетти. Биз болсо ооз урун көрүп отурабыз. Бардык амалдарыбыздын акысын бул дүйнөдө эле жеп бүтүрүп, акыретке эч нерсе калбай калабы деп коркуп жатам, деген экен Абдурахман бин Ауф. Өзүңүз бир ойлоп көрүңүз, о менин бир тууганым. Бул сөздөрдү айтып жаткан Ашарай Мубашарадан, башкача айтканда бейишке кирүүсү сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү. Биздин бейишке эч кандай кепилдигибиз жок болгондугуна карабай, камырабай жүргөндүгүбүздүн сыры эмнеде? Бизге эмне болду да дүйнөгө бой таштадык? Колубуздагы нерселер кантип бизди колго киргизип алды? Өзүбүздү дүйнөгө көмүп салдык. Арине, каяка шашылабыз? Ансыз да дүйнө бизди көмүп тынат. Эмне үчүн мынчалык дүйнөгө алдандык? Ишке, ашка, дүйүм окаттуу дасторкондорго, рахатка көз каранды болуп калдык. Бала чакага байланып калдык. Жаныбыздагы мусулмандардын ыйын кулак сыртынан өткөрүп, рахаттын артынан чуркагыдай бизге эмне болду? Эмне болду мынчалык жүрөктөрүбүз таштан да катуулашып кетти? Бизге эмне болгондугун келиңиздер Азирети Абу Бакыр разияллаху анху ачыктап берсин. Азирети Абу Бакыр халифалыгы учурунда ага бир чыны муздак суу берилет. Бир чыны муздак суу эмне болуп калыптыр, туурабы? Ооз ачаарда бир канча жутум ууртап, көздөрүнөн мончок боло жаш тама баштайт. Ушундай кыйкыра ыйлаганынан айланасындагылар да жашый түшөт. Бир канча убакыттан кийин достору сени мынчалык ыйлаткан эмне деп сурашат. Ошондо пайгамбар халифасы ушинтип жооп берет. Бир күнү Расулуллахты алдындагы нерсени колу менен шилтеп, ары кууган сыяктуу көрдүм. Менден алыс тур, кет ары деп жатты. Я Расулалла, бирөөнү кууп жаткандай көрүнөсүз, бирок бул жерде эч ким жокко деп сурадым. Ошондо дүйнө бардык шаан шөкөтү менен жасанып алдыма чыкты. Анан өзүн мага кабыл кылдыртууга аракеттенди. Мен да ага менден ары кет дедим. Анан ал кетип жатканда мага Аллахка ант ичип айтам. Сен менден кутулсаң да, сенден кийинкилер чеңгелимден кутула албайт. Сага сөзүмдү кабыл кылдыра албадым, бирок кийинкилер артымдан чуркайт деди. Мына ушул бир чыны суу менен дүйнө мага өзүн сүйдүрдүбү деп кабатыр болуп ыйлап атам, деген экен. Сиз да, биз да өзүбүздөн бир сурап көрөлү. Дүйнө бизге өзүн кабыл кылдырдыбы? Алдангандардан болгон жокпузбу? Алла бизди алдангандардан кылбасын. Азирети Мусаб сыяктуу Аллахтын ыраазычылыгын көздөп, кабырдын ар жагы үчүн аракеттенгендерден кылсын. Амин.
бейиш нуру.